Жаман дос, кошуналардан Аллахым баары сактасын. Жараткан Алла Таалам өзүнө жакын кылсын, узак кылбасын. Жүзүбүздү жарык кылсын, кара жүздүлөргө кошпосун. Кыямат күнү экиге бөлүнөт адамдар. Ак жүздүү, кара жүздүү болуп. Кимдин катарында турабыз Кудай билет. Алла Субханаху ва Таала баарыбызды дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жамандыктан сактап, бактылуу кылсын. Амин. Тугандар, бу дүйнө жоопкерчилик дүйнөсү. Бу дүйнө жооп топтой турган дүйнө. Ахирет сурак дүйнө. Суроо жооп. Суроо тиякта берили, сурак тиякта болот. Эмнеге сурак болот десеңиз, 5 суроодон сурак болот. Кабырда 3-ө, кыямат күнү 5-ө. Жалпысынан 8. Ошо суроолорго жоопту бу дүйнөдөн табышыбыз керек. Бу дүйнөдөн даярданышыбыз керек. Ошо суроолорго менде жооп барбы же жокпу? Ал сөзсүз боло турган нерсе. Ал болбой калбайт. Берилбей калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы. Пайгамбарыбыздан өткөн чынчыл жок. Пайгамбарыбыздан өткөн билимдүү даанышман жок. Адамзаттын мырзасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзү эки болушу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айтты, кабырда 3 суроо бар болду. Көп эмес. Биз Аллага шүгүр кылайлы, суроолорду заранее эле бизге берип койгондугуна. Бербей коюп, ана биз өзүбүз калагандай сурайбыз десе не демекпиз? Бул дагы бизге кылган жакшылыгы. Пендем, сенен мына суроо болот. Кабырдагы 3 суроо, биринчиси эле Робуң ким деген суроо. Мар Роббук. Адам баласы сыноо дүйнөдөн убактысын өткөрүп, ырыскысын жеп, бүтүп, бул эртеге жок боло турган дүйнөнү таштап, түбөлүктү ала турган дүйнөгө өткөндөн кийин биринчи суроо жараткан Алла Тааланын тарабынан суроо ушул болот: Робуң ким сен? Эң биринчи сурак периштелер аркылуу болот. Периштелер келет, мункар накир кабырда бардыгынан сурайт. Робуң ким? Атың ким деген суроо болбойт. Таанышып алайлы. Фамилияң ким? Не болуп иштедиң? Билимиң, дипломуң, жогорку, төмөнкү? Улутуң ким? Кайсы уруудан болосуң? Эмне болуп өлүп калдың? Канча бала таштап келдиң? Званияң кандай? Андай суроо кызыксыз. А жерде уже конкретный суроолор. Эң маанилүү, максаттуу, багыттуу, зарыл, түбөлүктүү маселе чечиле турган суроолор берилет. Инсандын максаты менен зарылчылыгына берилбейт. Кийин бул зарылчылык, тамак зарылчылык, турак жай зарылчылык, уна улоо зарылчылык, нике бул зарылчылык, зарылчылык бешөө эле. Максат зарылчылыктан жогору турат. Зарылчылыкты түшүндүрбөсөң деле кылабыз бизчи. Эч ким айтып кызыктырбаса деле тамак жейбиз барыпчы. Эч ким айтып кызыктырбаса деле эптеп мен баш калкалай турган турак жай куруп алайынчы дейм. Эч ким айтып кызыктырбаса деле кийинебиз, жылаңач уят көчөдө кантип жүрөт жылаңач. Аны баарыбыз деле түшүнөбүз аны. Даже зарылчылыкты айвандар деле түшүнөт. Аны айткандын кажети жок, аны түшүндүргөнүн жол жоболорун айткан кереги жок. Суу саса өзү эле барат сууга. Үшүсө өзү кирет ал. Жамгырдан, каардан качып. Максатты түшүндүрүш үчүн пайгамбарлар келген. Инсандын жаралуу максатын айтып койгула. Бул зарылчылыктан жогору турат. Максат үчүн зарылчылык, курбанчылык чалынат.
Зарылчылык үчүн максат курбанчылык чалынбайт. Жаралуунун максаты бул. Ошон үчүн биринчи суроо турганда ар бирибиз эртерээк дүйнөдөн кете электе ар бирин айтып алайлы өзгөчө жакындарыбызга. Робун ким деген суроо болот экен. Точно ушу суроо берилет. Сөзсүз берилет. Биринчи суроо Робун ким деген. Апаңызга айтып калыңыз, тез айтып калыңыз. Сөп, өлүмгө ишенич жок. Кыямат капысынан келет, өлүм капысынан келет. Капысынан. Айтпайт. Каерде, качан? Бул Алладан башка эч ким билбейт. Бул Алланын жашырып койгон сыры. Ошон үчүн тезирээк айтып калайлы, аялыбызга, бир туугандар, бала чакаларга айтып калайлы. Робун ким деген суроо болот болсо, ошондой тез даярда. Ким бу дүйнөдө Робум Алла деп жашаса, оңой эле сразу эле жооп берет. Робум Алла дейт. Алланы Роб кылып жашаса, кажетти бүтүрүүчү, муктаждыкты бүтүрүүчү, жаратуучу, тарбиялоочунун атын Роб деп айтат. Алла бизди кажеттерибизди бүтүрүп аткан. Көзүбүздүн кажети бар, кулагыбыздын кажети бар, жүрөгүбүздүн кажети бар, ашказынын кажети бар, аң сезим кажети бар. Адам кажети аябай көп. Адамдын муктаждыгы башка айвандарга караганда көп. Айвандардын эле муктаждыгы бар. Иче турган, жей турган. Бирок биздики көп да, алар бир эле чөп менен иши бүтө берет. Бизге саардан кечке чөп берсе эмне болот бизе? Өзгөчө нарындыктарга, ат башыда, чек ара карап отургандарга. Алар жемиш жесе, аларга жылкынын этин жемейинче болбойт. Суук да. Биздер эт жебесе кандай. Уйлар, ойлор, костюм кийген көрдүңүзбү? Пальто, сапожка, шлепкалары, кроссовкалары, түрлөрү. Биздин кажетибиз көп. Айвандардан караганда биздин кажетибиз көп. Биз көбүрөөк муктажбыз. Айвандарга караганда Аллага биз көбүрөөк муктажбыз. Робун ким деген? Роб деп ушуну жакшы түшүнүп алыш керек. Роб деген жоктон бар кылып, этап менен тарбиялап, чоңойтуп, кажетин бүтүрүүчү заттын аты Роб деп коет. Мына чыныгы кожоюн Алла. Көздүн кожоюну Алла. Алла берген, сеники эмес бул. Менчигиң эмес. Жакшы түшүнүп ал. Көз сизге тартууланган, сизге берилген. Бир тамчы суудан Алла Таала мына калтырып берген. Казынасынан берген. Кулак казынасынан берген. Сизге неемат катары берди. Иштет, пайдалан, жырга. Бирок унутпа, аманат сага. Неемат дагы, аманат дагы. Аманатка кыянат кылба, биз айткандай иштет. Пайгамбар жиберебиз, асмандан китепчелер түшүрөбүз. Жолдомолор келет. Инструктаж бардыгы айтылынат деп. Мынакей туугандар. Жан аманат, о жан сиз өзүңүздүкү эмес кал. Эми ушу бул аманатты каалагандай жанды кыйган акыңыз жок сизде. Сизге андай укук берилген эмес. Сиздики эмес. Инна лилла, биз Аллага таандыкпыз. Биз эле эмес. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Жер, асман бардыгы Аллага таандык. Күн сиздикиби? Күн сиздин менчигиңизби? Ай сиздикиби? Же жылдыз, же шамал сизге карайбы? Сизге караштуубу? Биз утурундук 5 сотик жерге ээбиз. Ошондор биз утурумдук чыныгы эмес булчу. Чыныгы бул жер Алланыкы өзү. Бизге мындай кылып адам баласы бөлүштүрүп, мына 5 сотик сага, 4 сотик, 3 сотик, 10 сотик. Алланыкы туугандар. Аллан жоктон бар кылган өзү. Ошон үчүн Роб деген суроо биринчи. Жүрөгүбүзгө орнотуп коелу. Мага өмүр берүүчү ким? Алла. Бардык муун мүчөлөрүнүн кажетин бүтүрүүчү ким? Алла. Ким багып атат?
Ким кажетти бүтүрүп атат? Алла. Аны жалгыз ал, шериги жок. Кудурети менен бүтүрөт жараткан Алла субханала таала. Роб деген биринчи суроо. Экинчи, мадинук, динин кайсы деген. Мынакей динден суроо берет экен да. Экинчи дин кайсы? Ошон үчүн биздин жоопкерчилигибиз туугандар, биринчи өзүбүздү диндар кылайлы, ыймандуу кылайлы. Кандай денеге жан салынганда полный салынат да. Жарымында жан бар, жарымында жан жок. 4/1 жан бар, 3/4 жан жок, андай болбойт, толук. Дин дагы толук отуруш керек бизгечи. Толук сиңеш. Көзгө тиешелүү, кулакка тиешелүү, мээге, чачка, тырмакка баардан дин келет. Калпына түшсүн да, полный, стандартына түшсүн. Динин кайсы деп? Жашооңдун багыты, жашоо өткөрө турган жолуң кайсы жолдо өтөсүң сен? Алланын тарабынан берилген дин. Алла Таала матай сыноо үчүн мындай берип койду. Инна дина индаллахил ислам. Алланын алдында чыныгы дин ислам дини. Ва ма ябтаги. Ким изденсе гойрал ислами дина фала юкбала мин. Исламдан дин башка динди кармана турган болсо, андан кабыл алынбайт. Ва хуа фил ахирати минал хасирин. Алла ахиретте түбөлүктүү зыян тартуучулардын катарына коштулат. Түбөлүктүү бактысыздардын катарына коштулат. Акыркы дин ислам. Буга чейин христиан болду, яхуди болду, башка диндер о тиякты. Акыркы дин ислам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар. Ошон үчүн динди сурайт бизде туугандар. Биздин динибиздин аты ислам. Биздин динибиздин аты кишинин атынан коюлган эмес. Биздин динибиздин аты ислам. Исламдын мааниси баш ийүү, моюн сунуу, өзүн толук тапшыруу. Аслим ли роббил аламин. Исламдын мааниси тынчтык. Биздин динибиздики. Мына экинчи суроо бар. Динин кайсы? Сен кайсы, каякты карап жашадың сен өзүң? Каякты карап жашадың? Үчүнчүсү, ман набиюк, пайгамбарың ким деген суроо. Ушул жерде отурганыбыз баарыбыз билишибиз керек, угуп атканыбыз баарыбыз билишибиз керек. Билбеген бала чакабызга айтып жеткиришибиз керек, кечиктирбей. Пайгамбарың ким? Таанийсыңбы? Ким ал? Мухаммад Расулуллах. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахнын элчиси. Пайгамбарың ким деп? Кимдин артынан ээрчидиң? Кимди кумир туттуң? Идеал кылып. Ким менен сыймыктандың сен? Кимдин жолун кармандың сен? Пайгамбарың ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынакей сизге бизге жашоонун эң таза, эң туура жолун алып келген. Баарыбыз жашап атабыз. Ошон жашообузду тазалайлы. Жашообузду оңдойлу. Кыйшыйбайлы, адашпайлы. Түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям карап жашайлы. Пайгамбарыбызды көрүп түздөнөйлү. Пайгамбарыбызды көрүп түздөнөйлү. Байлар дагы, аялдар дагы, эркектер дагы, бийлер дагы, эл, жаш, кары бардыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ким пайгамбарыбыздын аркасынан кеткен болсо, ошол жооп бере алат тияка барганда. Мен мынакей пайгамбарым Мухаммад деп жооп берем. Себеп кантип жегенде пайгамбарыбыз оң кол менен же деген экен. Бисмилла деген экен. Кол жуу деген экен. Жөн эле мындай күнүмдүк турмуштун эмесин айтып атам. Пайгамбарыбыздын 24 саат жашоосу, бүткүл адамзатка берген таалим, тарбия, жолдомосу пайгамбарыбыз доорунда кандай болсо, кудду ушундай азыр сакталган. Алымдарыбызга рахмат, кабырларын Алла нурласын. Мээнет кылды. Бизге мынандай кылып туруп, каймак кылып, талкан кылып, чайнап, жута турган кылып келиптир. Бизде кыйынчылыктын кереги жок. Алдыбызда турат.
Пайғамбарыбыз Мұхаммад алейхиссалам. Жақсы ұғып алыңыз. Эмне үчүн эркишибиз керек? Эмне кылып кетти ал дүйнөгө? Ал бүткүл адам заттын жоопкерчилиги пайгамбарыбыздын мойнунда. Бүткүл адам заттын жоопкерчилиги. Ошонун баарына пайгамбар болуп келди, баарына үлгү болуп келди. Баарына Алланын аманатын, кабарын жеткириш үчүн келди. Силерди жаратуучуңар мындай деп атат. Мындай деп атат, мынаны тыйып салып атат, мынага буйрук берип атат. Мынаны жакшы көрөт, мынаны жек көрөт. Шайтан мынандай азгырат силерди. Силердин душманыңар, ачык айкын душманыңар. Шайтандын азгыруусунан куткаруу үчүн жиберилген акыркы улуу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Кимди куткаруу үчүн? Бардык адамзатты куткаруу үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык адамзаттын жоопкерчилиги мойнуна келген. Куранды жеткирди, ошону тааныйлы. Пайгамбарыбызды жакшы тааныйлы. Пайгамбарыбыздан чынчылдыкты үйрөнөйлү, аманаткөйлүктү үйрөнөйлү, айкөлдүүлүктү үйрөнөйлү, кеңпейилдикти үйрөнөйлү, кичпейилдикти үйрөнөйлү, тазалыкты үйрөнөйлү, берешендүүлүктү үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыздан үйрөнөйлү. Батырлыкты үйрөнөйлү, кечиримдүүлүктү үйрөнөйлү, сыпаттарды үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата кандай болуш керек, бала кандай болуш керек, бир тууган кандай болуш керек, бардыгын айтты. Мен дагы карайын, сиз дагы караңыз. Ким канча пайгамбарыбызга окшошсо, ошончолук кыяматта утат. Ишеними, ибадаты, адеп ахлагы, мамилеси, жүрүм туруму, алды бердиси ким пайгамбарыбызга канча? Атаңыз канча жолу окшошот, канча окшошот пайгамбарыбызга? Ошого жараша тиякта ийгилик табат. Апаңыз канча окшошот пайгамбарыбызга? Ошого жараша ийгилик табат. Сиз өзүңүз канча окшошосуз? Аялыңыз канча окшошот? Балаңыз канча окшошот? Ошого жараша тиякта мамиле болот. Алла Таала пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар кылып жиберип, бардыгын жеткирди. Коштош ажылыгында пайгамбарыбыз айтты: Ала хал баллакту? Я Алла, Аллахумма хал баллакту? Мен сенин диниңди жеткирдимби? Я Алла, жеткирдимби? Депчи. Пайгамбарыбыз Алланын динин, Алланын китебин толугу менен жеткирмек турсун акысын берди. Эми дүйнөдөн коштошуп атат. Ошол жердеги 100 миңден ашык сахабалардын мойнуна жүктөп атат. Эми силер жокторго жеткирүү силердин мойнуңарда. Эркектер бар эле, аялдар бар эле, байлар бар эле, кулдар бар эле, араб эле, араб эмеси бар эле, карасы бар эле, агы бар эле, жашы бар эле, карыясы бар эле. Бардыгынын мойнуна жүктөдү. Кыямат күнү сураласыңар, мына карап коюңар. Себеп акыркы пайгамбар, акыркы бутан кийин пайгамбар келбейт, Курандан кийин китеп түшпөйт. Бул үммөт акыркы үммөт, ушудан кийин кыямат бүттү. Бул дүйнөнүн жашоосу бүтөт эми, бүттү. Бул дүйнөнүн жашоосу Адам алейхиссалам мынакей келип атат, жашап атат. Пайгамбарыбыз айткан күн чыгат го азыр. Канчада чыгып атат? 6да чыгып атабы? Канчада батып атат? 8де батып атабы? Бул дүйнө жашап асырдан өтүп калган азыр. Дүйнөнүн өмүрү мынча эле калды. Асырдан кийин канча убакыт калат? Мына күн батат го? Мына ааламдын бүтө турган учуру. Пайгамбарыбыз айтты: кыямат экөөбүз мындай чогуу жиберилдик деди. Мына экөөнү. Кыямат менен пайгамбарыбыз мындай жиберилген. Пайгамбарыбыздын келүүсү кыяматтын эң биринчи негизги белгиси. Болду будан кийин. Нар кете берет. Дүйнө жашап койду өзүнүкү. Всё. Адам баласы почти что көбү келип кеткен. Бир аз эле калды да. Адам баласы көбү келип кетти. Алла Таала Адам алейхиссаламдан кыямат күнгө чейин акыркы баласы Адам атанын бардыгын рухтарын жаратып, ошонун көпчүлүгү келип кетти. Азыркында айтканда, багымдаттан асырга чейин жашап кеткендер кетти уже, бүттү. Мынанча эле убакыт калды.
Bu milyard, trilyardlar gelip ketdi. Peygamberimizin gelip ketkenine azınake 1436 yıl bulutu. Peygamberimizin gelip ketkeninden. Azda 100 yılın içinde kança kişi gelip ketti de oylayız. Azda 8 milyard var olsun. 100 yılda aytıp 100'den 14'te koyuyorsunuz. Peygamberimizden berile. Peygamberimizga çeyin kança peygamber olgan? 124 bin peygamber. Bir rivayette 120 bin. Bir rivayette 200 bin degen de var. Hakikatini Allah bilir. Azı köp boljoldu şunça. Oşun için mına 3-cü suro Peygamberin kim degen suronu her bir men de koylanayın, siz de koylanыңыз. Kançalık Peygamberimizga okşosak. Sahabalar 100'gө 100. Oşun için Allah'ın jardamı 100'gө 100. Baktoluluk 100'gө 100. Az yaşaganı da, köp yaşaganı da baktıl olup Allah'ın razıçılığı en akırkı beyişte berile turgan en akırkı belekti, en akırkı belekti. Sahabalar bu dünyada alıp koydu. Beyişte berile turgan akırkı belekti bu dünyada alıp koydu. Ne için? Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e okşaştı. İçki dünyasındağı, sırtkı dünyasındağı. Onun için dinde yaşa, dinde ürünü, dinde tüşünü, dinde beken bolu her birimizin birinci milletimiz. Başka işlerden var ikinci orunda. Birinci orada şunun için ürünöylü. Ürengönümüz. Hazır da ürünüp atабыз. Men de ürünüp atam. Men de tüşüngөнгө hareket kılıp atam. Biz birimizге жардам bereyli. Demek bunda 3 sorunu жақсы түшүнүп алыңыз. Сөзсүз ушул болуп биринчи берилет. Andan keyin kıyamet günü Allah Teala 5 sorunu verir. Hiçbir kotormoçusuz, tüzden tüz, ortamçı bolboy, tüzden tüz 5 soru. Kıska nuska aytıp koyun. 5'ünü. Bir rivayette 4'te biri 5'ü ayırmaz yok bunlar. Allah Teala'm ömür berүүчү zat, ölüm berүүчү zat. Men sana ömür verdim, kayda işlettin деген soru var. Уже тияқта уже сурай чуть обширный мындайына кетет. Ömür verdi. Бергенге сураган акысы барбы жокпу? Siz бирөөгө берсеңиздер сурайсыз да бир нерсе. Ömür деген ушундай баалуу нерсени бизге берип атса Allah Taala. Эмне үчүн сурайсың деп айтасыңбы? La yus'alu amma yef'alu. Allah kılgandan soralınbaydı. Ve hum yus'alun. Biz soralınabız. Allah Teala soraydı. Ömür bul, nimet bul. Summa la tus'alunna yevma idin anin na'im. Ey tuğanlar. Kıyamet günü her bir nimet turalı soralasınlar deydi. Her bir nimet. Su özünçö nimet. Hava özünçö nimet. Жылуулук өзүнчө неmat, кар өзүнчө неmat, түн өзүнчө неmat, жамгыр өзүнчө неmat, шамал өзүнчө неmat, дарактын түбүндө көлөкөлөгөнүң өзүнчө неmat, тынч уктаганыңчы, оңой заара чыкканчы. Нематты айтып бүтүп мүмкүн эмес ал. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah nemатын эсептеп баштасаң, санап бүтпөйсүң сен. Allah Teala nasıl aytırgan uçuru var. Oylabаңыз. Kuturuş üçün berdi depçi. İsraf kılış üçün berdi dep. Allah'ın unutup kalış üçün berdi dep. Allah nimetlerdi beri odan. Özünü esetiş üçün, özüne şükür kılış üçün, ahiretin kurup alış üçün beri odat Allah Teala. Çünkü birinci ömürden sıraydı. Ömür nimet. Ömür nekene? Nimet. Ek adam biri bir yıl giyin öldü, bu bir yıl giyin erte öldü. Bir yıl giyin. Hadislerde de rivayetlerden de. Böyle şehit bolgan öyle, 3 dostu var, 3 örnek var. Böyle şehit bolup ketken, şehitin darajası oho. Eko bir yıl giyini. Eyin түшүндө көрсө, tüy şehitin darajasından da aldık ötüp kettirdi al. Eko. Peygamberimize sorap, ушундай болуп кетеби dedi. Peygamberimiz aytты. Bunlar bir yıl köp namaz okuyan çok böyle.
Bir жыл көп ороза кармаган жок беле? Bir жыл көп дарат алган жок беле? Мен даратты өзүм кошутам. Bir жыл көп ибадат кылгыбы? Тигиге караганда бул bir жыл көп ибадат кылды да. Өмүр неамат бекен? Неамат. Өмүрдү берди Алла, ибадат үчүн берди туган. Күнөө кылыш үчүн берген жок. Ушуну жакшы түшүнөлү. Жердин 1 метр квадраты кан төккөнгө, күнөө кылганга, арам иш кылган үчүн Алла жараткан эмес. 1 метр квадраты. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا deydi. Жер асманды Алла жаратты, суу аршын кошуп туруп 6 күндө жер асманды жаратат. Андан мурда эле аршты сууну жаратып койгон. Эмне үчүн? Адам баласы кылмыш кылбасын. Бузукулук кылбасын, кан төкпөсүн, арам кылбасын, күнөө кылбасын. Аны эмне кылайын ана? Лиябулуакум айюкум ахсану. Жакшы иш кылыш үчүн. Жакшы иш кылыш үчүн жердин үстүндө турасың, жакшы иш кыл. Алдына киргенде көрөсүң пайдасын. Туган, эненин ичинде биз аз эле турганбыз. 9 ай. 6-7 ай тургандар, же 10 ай тургандар, алар аз эле. Жалпысынан основной бүткүл дүйнөдө санап келсең 99 бай 9 ай эле турат. Врачтар мени жалганга чыгарбайт. 9 ай турабы жаган? Ушул жерде отургандар канча? 9 ай тургандарды кол көтөрсөң, билесизби? 9 ай эле турган болду. Бу дүйнө 60-70 жыл. Барзах бар го? Жүздөгөн жылдар. Кыямат бар го? 50 000 жыл. Bir күнү. Бейиш бар го? Дозок бар го? Анын жылы жоган. Мына жерде карасаң, кичине эле 9 ай эле турганбыз жактан. Түк бияка чыгып калдык. Бу жерде канча турат экенбиз? 60-70 жыл пайгамбарыбыз айтат, менин үммөтүмдүн өмүрү 60-70 жылдын ортосу. 90-100гө чыккан аз болот экен, 40-50 өлүп калган аз болот экен, көбүнчөсү 60-70 жылга барып эле кете берет. 70 жыл, 60 жыл. 60 жылын алсаң, анын 15 жылы жаштык менен кетти. Наржа 45 жыл калды. 8 саат уктагандан кеткен болсо күнүнө так 15 минус кетти. 30 жылы калды. Не калды эми бияга? 30 жыл калды. Şu 50 000 жылга сизге керектүү нерсени 30 жылда иштеп коюп. Анын bir günü 50 000 жыл. А пока биз барзакты санай элекпиз. Канча дагы 100 жыл жатабыз. Барзах. Бирөө барбайын деп айта албайт аяка. Кабырда эле ишенет ага. Аллага ишенбесе да өлүмгө ишенет ал. Өлүмгө ишенбеген дүйнөдө адам жок. Эми айнып калганда элеме жинделе болбосо, анан атак кичине мээси бар адам ишенет да, өлүм бар да, өлүп атпайбы бар депчи. Так, демек турганда, мынакей. Биринчи жашоодон Алла Таала сурайт. Экинчиси жаштыктан сурайт, мынакей, жаштар. Жаштыктан сурайт экен, жаштыгыңды сен кайда сарптадың деп. Аллаху акбар. Жаштык неаматтардын неаматы бол. Сүттүн каймагы бол. Дарактын мөмөсү бол. Жаштык жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбар ошон үчүн айтты. 7 түрлүү кишиге эртеге кыямат күнү Алла Тааланын аршынан көлөкө берилет, бир дагы көлөкө болбойт. Ошонун биринчиси адилеттүү жетекчи, экинчиси жаштыгын ибадатта өткөргөн жаш. Жаштык. Болсо өмүрдүн ичинде жаштык деле бир мезгилде. Эмне үчүн отдельный сурап атат буну? Мааниси күчтүү окшойт да. Үчүнчү кайдан таптың деген суроо бар. Кайдан таптың? Биз көрсөткөн эрежеден чыкпай, биз айткан жол менен таптыңбы? Же напсиң айткандай жол менен акча таптыңбы? Сен кандай таптың дейт. Акчаны каяктан таптың? Бирөөнүн канын соруп туруп таптыңбы? Бирөөнүн көз жашын агызып туруп таптыңбы? Бирөөнү алдап туруп таптыңбы? Бирөөнүкүн жулуп алып, тартып алып таптыңбы? Же тыюу салынган арам жолдор менен таптыңбы? Кандай таптың деген суроо.
Birinchi qanday tamaqtanib o'tasan, qayoqdan topib kiyinib o'tasan, qayoqdan topib mashina haydab o'tasan, qayoqdan topib uy solding, qayoqdan topib bola chaqangni bag'ib o'tasan, qaydan topding? Adal жол, nur üstüne nur. Adal жолдан tap, nur üstüne nur. Endi qayda sartlading degan so'rosi bor. Ana so'ro. Tapding, maşallah, adaldan. Bu so'rodan o'tib ketding. Yaxshilaqay Xudoga shukur. Endi narq so'rosi bor. Qayda sartlading degan. O'shul tapqaning $1 million tapding. Adaldan. Maşallah. Bu so'rodan o'tdim. Endi o'sha 1 millionni qayda sartlading degan bor. Qayda sartlading degan. Qayda sartlading? İsrafqa. Innalloha la yuhibbul musrifin. Alloh taolo isrof qilganlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Tabzirga. Qayoqqa sartlading sen? Buzuqulga sartladingmi? Je birovni duolaganga sartladingmi? Ya, birovga jala jab, zakaz berganga sartladingmi? Birovni qurutayın deb, birovni jolun bo'yin deb. Qayda sartlading sen o'zing? Qumarga sartladingmi, je zinaga sartladingmi? Je aram, namahramlarga bir gul-pul, bir barakat-salakat bir narsa men aramga jag'inayın deb. Qayerga sartlading sen? Qaqchaga qarasan, bu aqcha amonat. Bir so'mda amonat. Kimga sartlading? Sen o'ylan birinchi shuni. Qayda ketdi? Ertaga so'ragi bor. Menen sizden de Allah jengil qilsin. Beshinchisi eng o'g'ir, eng qiyini bilgeningga jarasha qancha amal qilding. Biz ko'p narsa bilamiz. Biroq amalchi amal. Bilemiz barız, uşaq aytqan aram deb turib. Qayradan uşaqda öyle başımız boş qo'ymaydi. Жалған сөйлеген арам екен білеміз. Bilmem gün sen qancha жол жалған айтып жатабыз. Арам екенін білеміз. Ошон үчүн туғандар, ушу бардык суроолорго жооп бериш үчүн ыйманды курушубуз керек экен. Не куруш керек экен? Ыйман. Ар бир мусулман эркек аялга ушунчалык ыйманды куруу, үйрөнүү фарыз айын. Алланын фарыздарына тургуза турган деңгээлде, Алла арам кылган бардыгын таштай турган деңгээлде. Караңыз да туғандар, намаз окуу фарыз, зекет берүү фарыз. Намазды таштоо арам, зекетти бербей коюу арам. Арамдардын түрлөрү көп. Көзгө тиешелүү арамдар бар, кулакка тиешелүү арамдар бар, тилге тиешелүү, алкынга тиешелүү, колго тиешелүү арамдар бар. Бирок арам бул менен чектелбейт да. Намазды окуган фарыз болуп атат. Ата-энени урматтагандай фарыз. Ата-энени какшатуучу арам. Кайсы нерсе фарыз болсо, ошону таштоо арам. Намаз окуу фарыз. Окубай коюп таштап кой. Арам. Зекет бериш фарыз. Мал мүлкүңүз жеттиби? Зекет бербей коюу арам. Чын сүйлөгөн фарызбы? Фарыз. Калп айтканчы? Арам. Билдик. Чын сүйлөгөн фарыз экен, калп айткан арам экен. Арам бұл Алла Тааланын чегарасы. Арам некен? Алла Тааланын чегарасы. Худуд деп коет буну. Худуд чегара. Чегараны бузуу өтө чоң кылмыш. Ар бир мамлекеттин өзүнүн чегарасы бар. Барбы жокпу? Кыргызстанда биз жакшы түшүнүшүбүз керек да буну. Башкалары билбейм го, бирок чегара дегенде биз жакшы түшүнөбүз да. Тажикстан өзүнүн чегарасы бар, Өзбекстан, Кытай, Казакстан өзүнүн чегарасы бар. Ар бир мамлекеттин чегарасы бар. Ушу чегарадан эми бирөө бузуп өтө турган болсо, эмне дейт муну? Эмне үчүн буздуң? Эмне үчүн келдиң бизге? Ниетиң кандай сен? Буга кандай кылмыштуулук? Бул кичинекей кылмыш эмес бул, чегараны бузуу. Өтө чоң кылмыш. Кээ бир учурларда өлүм менен бүтөт. Атып салат бул жөнүндө бүтөдү.
Анча билбейм, кармап келиши деле мүмкүн. Түбөлүктү камап коюш деле мүмкүн, жаш тараф деле көбүнчөсүн атып бере салат. Арам бул Алланын чегарасы, билип коюңуз. Арам Алланын чегарасы. Ким кыла турган болсо, Алланын нааразычылыгы, чоң кылмыштуу. Мынакей арамдан токтото турган. Ошон үчүн Алла Таала баарыбызга бекем иман берсин. Арамдан бизди токтото турган иман керек. Алладан, Алла Тааладан. Алланын арам кылган нерсесинен коркута турган иман керек. Алла Тааланын райымдуулугунан үмүт туудура турган иман керек бизге. Және иман келтиргенде мына иман менен жүргөнүбүз. Токто. Амину. Я юхалладина аману. Амину. Алла айтат. Эй имандуулар, иман келтиргиле. Эй капырлар, иман келтиргиле. Эй мунафыктар, иман келтиргиле. Эй мушриктер, иман келтиргиле десе, оңой эле түшүнөсүң дагы. Бул жерде эмне дейт? Алла айтат, эй имандуулар, иман келтиргиле. Биз иманыбыз бар го, дагы иман келтирели. Бар иманыңарда камал. Мутлакул имандан камал. Камал дегени иман толугу. Совершенство. Кемел даражадагы иман. Ошол иман бизди намазга тургузуп сапка алып келип койсун. Биздин иманыбыз азыр сапка тургузуп атабы бизди багымдатка. Иманыбыздын алсыздыгы ушунчалык алсыз, көрпөнү көтөрө албай калган. Турайын десең тура албайсың. Арамдан билим токтотпойт, иман токтотот. Мен билем бул арам, бирок дагы эле кылып атам. Мен алыммын, бирок дагы эле арамды кылып атам. Арамдан сенинче билгениң токтотпойт, билимиң токтотпойт. Арам деген сенин имандын күчү токтотот. Ар бир нерсе ички. Адам баласы имандын күчү менен динде жашайт. Имандын күчү ички күч. Любой станок, мотор дүйнөдө карасаңыз өзүнүн күчү. Самолет мотордун күчү менен учат канча. Машинелердин ылдамдуулугу ошол мотордун күчү менен. Зарядкалардын ошо ичиндеги айфонун да ошо ичинде канча күчү бар ал. Канчаны сиңирет, канчаны чыгара алат ал. Буну баарыбыз да түшүнөбүз. Трансформаттын ичинде канча күчү бар экен, ошого жараша эле жанда эмеспи? Ар бир нерсе ички күчү менен жүрөт. Адам баласы ички имандын күчү менен динде жашайт. Ушул иманды куруу керек. Ушундай иманды үйрөнүү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбия кылган. Туугандар, жараткан Алла Таалам баарыбызга түшүнүк берсин, амин. Баарыбызга амал кылганга Аллахым өзү жардам берсин, амин. Бүгүнкү сабагыбыз абуабу садакат. Садакалардын түрлөрү, баптары. Ставабу адау закат дейт. Зекетти берүүнүн сабаптары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланын тарабынан эки түрлүү илим алып келген. Биринчиси фазаил, экинчиси масаил. Фазаил дегени намаз окусаң, Алла Таала сага эмне берет? Ушул илимди алып келген. Чын сүйлөсөң, Алла сага эмне берет? Ушул алып келген. Дүйнөдө, ахиретте. Зекет берсең, Алла Таалам сага эмне берет? Дүйнөдө, ахиретте. Арамдан сактансаң, сага Алла Таала эмне берет? Дүйнө, ахиретте. Ушуну фазаил деп коет. Алланын вадасы. Сизге тартуулап бере турган сооптору, белектери, сыйлыктары, ажыры, мартабасы, даражасы, жардамы Алла субхана ва таала. Экинчиси мейли, мен ошону кылайын деп кызыгып калдым, намаз окуйын, же болбосо дарат алайын деп кызыгып калдым. Экинчиси масаил, токто, сен өзүң билгендей намаз окуй бербей, сага маселелерди айтабыз, өкүмдөрдү. Руку кандай кылыш керек, сажда кандай кылыш керек, дарат кандай алыныш керек, зекет кандай берилиш керек, кайсы нерседен зекет берилет, кайсыдан берилбейт, канча берилет, качан берилет, кимге берилет, ушунун илимин
Masail деп коет, өкүмдөрдүкү. Маселелер. Эки түрлүү илимде бар. Ошон үчүн биздин динибиз жөн эле мисалы даватта көбүнчө фазаил деп коебуз го. Намаз окугандын фазилетин айтат, орозо туткандын, садака бергендин, ажылык кылгандын, Куран окугандын, зикир чалгандын, мусулмандарды сыйлагандын, мисалы пайгамбарыбызга салават айткандын фазилеттерди. Бирок билип алайлы, дин фазаил менен де бүтпөйт туугандар. Маселеси бар. Маселе үйрөнбөсөк болбойт. Анда туура эмесби, болбойбу? Алланын алдында кайда кабыл болобу? Ошо айтылган убадалар сизге качан берилет? Качан сиздин амалыңыз туура болсо. Амал качан туура болот? Пайгамбардын сүннөтүндө болсо. Болбосо туура болбойт, ага берилбейт ана. Мисалы дааратка айтты, бирок даарат алганды сиз билбейсиз. 3 фарызды аткарып келип алдыңыз. Эми дааратка канча убада болсо сизге берилеби? Неси берилет? Эчтекеси берилбейт. Даараттын маселесин билбесеңиз, сизге эчтеке берилбейт анда. Тугандар, Алла Таала буйрук берип атат. Акимус сала ва атуз зака. Алланын буйругу бул. Намазды тургузгула, зекетти бергиле. Алымдар айтат. Жеке адамдын өзүнүн оңолуусуна намазды тургузуу жетиштүү. Коомчулуктун оңолуусуна зекет менен. Демек, намазды окугула деп жеке адам оңолот экен да. Намаз окуса, аялдар оңолот, эркектер оңолот, байлар оңолот, кембагалдар оңолот, бийлер оңолот, жаштар оңолот, карыялар оңолот. Намаз окуса жеке адам оңолот. Кичине мээнет керек, ниетине жараша, просто оңолуу бар буда. Просто намазды окуганды сапатка өтүп, анан көбөйгөнгө түшкөн. Бизде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам түн күн 24 саатта ар түрлүү учурда намаздарды алып келген. Хорошо? Эмне үчүн? Арамдан токтотуп туруш үчүн. Руханиятты күчөтүш үчүн. Багымдатты окудуң. Күн чыкканда дагы бир намаз. Күн көтөрүлгөндө дагы бир намаз. Күн оогондо дагы бир намаз. Ылдый оогондо дагы бир намаз. Асырда дагы бир намаз. Күн баткандан кийин бир намаз. Кечкурунда жатып алайын сен, токтоп бересиң, ишти кылсаң дагы, иш бар кичине. Дагы бир намаз. Эми жакшы уктайын десең, жок, тур, дагы бир намаз. Тахажжуд. Мынандай. Намаз менен курчап салган. Себеп намазда касиет, намаздын пайдасы, нуру ушунчалык көп, адамдын жашоосун оңдой турган, ахиретин да оңдой турган, коомчулукка дагы жамандыгын таасир тийбей турган. Намазга берди да. Намазга берди. Просто намазга биз намазга берелекпиз да, ошон үчүн ала албай атабыз. Намазга эгерде биз көңүлүбүздү берсек, намаз өзү нурун берет бизге. Намазга көңүл коюп, жандуу, шандуу кылып окуй турган болсо, намаз өзүнүн нурун берет. Ошол намаздын нуру сизди бизди бу дүйнөдөгү караңгылыктан куткарып, жарыктыкка чыгарат. Ас-салату нурун деген пайгамбарыбыз. Намаз бул нур. Жөнөкөй эле нерсе эмес, бул нур бул. Намаз бул нур. Кабыргадагы нур, пилсиротко дагы нур, таразага дагы нур, жүрөккө дагы нур, үйгө дагы нур. Намаз нур. Жеке адам оңолот. Зекет менен коомчулук оңолот. Эмне үчүн зекетти Алла Таала фарыз кылды? Коомчулукту теңдеп жашоосун жакшы кылыш үчүн. Зекеттин фарызы. Кембагалдардын жүрөктөрүнөн кек сактоо, жийиркенүү, байларды жек көрүү деген чыгат. Байлардын жүрөгүнөн дүйнөгө болгон ачкөздүк, текеберлик, дүйнөгө болгон кулчулук ал чыгат. Ортолордо жүрөктөр биригет. Зекет жөндөн эле фарыз болгон жок да.
2 hijriyde farz bo'lgan. 2 hijriyden beri kelib atadi. 1444 yıl oldu zeketin farzına. Bizden hamdülillah qarab turib, altın gümüştün zeketi var. Sodanın zeketi var. Mal, çarvanın anı zeketi var. Müşür de koyuyoruz. Dikançılıktın zeketi var. Ya. Arada zeketler var. Bu da türleri mene. Onun için inşallah bunun soğuğu ulu tuğanlar. Zeket degendi manisi ösü. Nama, siyada. Göğüyü. Göğüyü de. Zeket bergenin yükeni. İkincisi tazalanı. İkinci manisi zekat, tezkiye. Tazalanat adam. Adam özü de tazalanat, malı da tazalanat. Kanı da tazalanat. Zeket vermesen tazalanbaysın. Kur'an'da Allah Teala aytadi. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve akâmussâlâte ve âtevuzzekâte lehum ecruhum inde rabbihim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanûn. Şek gümensiz iman keltirip, жақсы амалдарды кылган, намазды тургузгандар, зекет берип жүргөндөр, алар үчүн робулардын алдында сооп бар. Аларга эч кандай коркунуч жок. Алар эч качан кайгырышпайт. Бакара сүрөсү. Зекет Алла Таала Кур'анда айтат. Демек эл мактасын, эл мени жадный дебесин, анын үчүн эмес экен да. Бул Алланын фарзы экен. Бул ибадат. Алланын акысы экен зекет. Алланын акысы, кимдин акысы? О бечаралар бар го, алардын акысы, Алланын акысы зекет, ибадат бу. Ошон үчүн хадисте келет, окуйсуңар Кудай кааласа. Зекет берген адам, зекетти кембагалдын колуна тийгенге чейин Аллага тиет, аналага тиет. Аллага жетет деген мааниде. Сиз зекет бересиз го? Ога тийгенге чейин кимге жетет? Аллаху акбар. Аллага жетет сиздин зекетиңиз. Anam becerati. Vel mukimine sola. İkinci ayette. Namaza turguzuvchilar. Vel mu'tuna zekat. Zekat beruvchilar. Vel mu'minuna billah vel yevmil ahir. Allah'a ahiret gününe iman keltiruvchilar. Ulaika sanu'tihim ajran azima. Mana uşularga жақын arada biz öte ulu savap bereriz. Şöyle namaz okup koyup öyle zeket berбей жүрсе, болбой калат. Кандай зекет берип намаз окуп алса болбой калгандай? Намаз менен зекет тугандар адамдын денеси менен жанында эле бири-бири менен. Пайгамбарыбыз Алла буйрук айтат. Худ мин амвалихим садака tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Алардын байларынан зекет алгын, ал зекет аларды тазалайт дейт, аларды арылайт дейт. Мына караңыз. Демек адам баласы кылып туруңуз. Зекет бергенде биз ойлойбуз, көбүнчө мээбизде ушундай да, мен бечаралардын, кембагалдардын кажетин бүтүрүп атам деп. Сөзүңүз жалган эмес. Бирок экинчи орун ал. Биринчи сиз өзүңүз тазаланып атасыз. Анан тигинин кажети бүтүп атат. Пайгамбар Кур'андын аяты ушуну түшүндүрүп атат. Худ мин амвалихим садака tutahhiruhum. Садака бизди тазалайт экен да. Зекет бердиңизби? Тазаланып атасыз. Анан тигинин кажети бүтүп атат. Ошон үчүн биринчи өзүбүз тазаланып атабыз, туугандар, зекет берип, өзүбүз тазаланып атабыз. Ошон үчүн кембагалдарга рахмат айтышыбыз керек. Биздин тазаланганыбызга себепчилер ушулар болуп атат да. Тазаланганыбызга ким себепчи болуп атат? Кийимиңизди химчисткага бергенде, кийимиңизди тазалап берсе, сиз жыргап атасызбы? Же химчистка жыргап атат? Биринчи сиз да. Ал өзүнүн акысын алар. Бирок анан мен кийим тазалап берип атат. Зекетти ал бизди тазалап берип атат деген мааниде. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum liz-zakati fa'ilun. Allah aytadi. Qaysirin ulaika humul warisun alladina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ya Allah. Mana ki iyilikке жеткендер,
Жамандыктан кутулуп бактылуу болгондор ким? Код афлахал муъминун. Афлаха деп ушундай. Бактылуу болгондор, ийгиликке жеткендер булар. Фалах тапкандар, кутулгандар. Алар фи солатихим хашиун. Намазында коркуп окуп турушат. Намазды коркуп окуш керек экен. Алланын алдында коркуп туруш керек экен. Фи солатихим хашиун дейт мына. Так, валладина хум анил лагви му'ридун. Бекер сөздөрдөн лагв деп коет. Көңүл тама чакта алардан жүз үйрүп коет. Бекер сөз менен, бекер иш менен бул алектенбейт. Bunun жашоосу андай эле көп эмес, бекер сөз, бекер иш менен алектенип жүрө бере тургандай. Жашоо итак эле кыска. Орус айтмакчы, не до этого дегендей. А мына момун адамдар, чыныгы момун адамдар кимдер? Лагы бекер сөз, бекер иштен жүз үйргөндөр. Жүз үйрөт жоктон. Мен кыла турган ишим толтур, алдыда иш көп. Анан не дейт? Валладина хум лиззакати фаилун. Зекет берүүчүлөр. Зекетти кылгандар. Акырына чейин ушу мусулмандардын сыпаттарын айтып келип, мына ушулар мураскорлор. Эмнени мураскор десе, Фирдаус бейиштин мураскорлору. Алар анда түбөлүктө калышат. Намаз окуп зекет бергендер тугандар, Фирдаус бейиштин мураскорлору. Түбөлүктө калат анда деп атат. Алла Кур'анда башка жеринде айтат: "Ва рахмати васиат кулла шей". فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Мен райымдуулугум бардык нерсени камтып алган. Жакын арада мен аларга жазып коям. Кимдерге? Алла субханала ва таала жазат. Таквалык кылып зекет берип, биздин аяттарыбызга ийман келтиргендер үчүн мына улуу сооптарды Алла таала жазат. Зекет бергендерден. Зекет Алланын буйругу дейди. Бұл жөн эле нерсе эмес бул. Алланын буйругу бул. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Силер берген зекеттен Алланын разычылыгын издеп берип каалапчы. Зекет бергенде да максат Алланын разычылыгы болуш керек. Мени берешен десин, жоомарт десин, дагы башка бир немелерди, саясатты, же дагы бир башка бузуку ниеттерди көздөбөй, калыс Алла үчүн. Зекет фарыз го. Фарызды калыс Алла үчүн берип коюң бу. Алланын разычылыгы үчүн бер. Мына ошондойлорго эселетип сооп алышат булар. Валладина фи амвалихим хаккун ма'лум лис-саили вал махрум. Сиздин байлыгыңыздан тугандар, тилемчинин дагы, сурай алган, сурай албаган, уялган дагы экөөнүн тең акысы бар. Демек, кээ бир адам сурашы мүмкүн, мен курсагым ачты, же ооруп атам, же бир жака жеткизип кажетим бар мындай деп. Анын дагы ошо, сиздин малыңыздын акысы бар. Малыңыздан ошонун акысы бар. Ошо же кээ бирлер уялып сура албайт деле. Бирок сиз билип эле турасыз, сезип эле турасыз. Эптеп жолун таап берип коюңуз. Алла айтат, акысы бар. Хун, мына кene. Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лаху-д-дин хунафа ва юқимус-салата ва ю'туз-заката ва залика динун qayyiма. Аларга буйрук берилген, Аллага гана калыс ибадат кылсын түз. Нар жак бер жакка ообой. Намаздарын тургузсын. Жана зекетин берсин. Мына ушу динибиздин улуу баалуулугу шерде. Куранда bundan башка аяттар дагы намаз, зекет боюнча толтура тургандар. Эмне үчүн ушунчалык Алла Таала көп айтып атат? Биздин оңолуубуз, биздин өсүүбүз, биздин ынтымагыбыз, биздин бейпилдигибиз, эки дүйнөдөгү бактылуулугубуз ушуда экен да, ошон үчүн Алла ушунча айтып атат. Напсы бизге башка нерсени айтат. Хадисте эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бунияль ислам аля хамс." Ислам дини 5 нерсенин үстүндө курулган. Шахадаты алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка сыйынга ылайыктуу зат жок деп, Мухаммад анын кулу жана элчиси деп күбөлүк берүү. Бул биринчи. Жүрөгүбүздөн күбөлүк берели, свидетельство.
Күбөлүк бер. Не деп? Bir Allah'dan başka sığınağına layıklı zat yok. Muhammed Allah'ın kulu, jana elçisi. İkincisi, ikamis salah ve itaiz zaka. Namazı turguzu. Üçüncüsü, itaiz zaka, ziketli veriyor. Ve haccil beyt, acılık kılı. Ve savmi Ramazan, Ramazan ayda oruç tutuyor. Ravahul Bukhari ve Muslim. Sahih hadis. Tuğanlar mınaki. Ziket veriyor. Bu İslam'ın 5 farzının biri. Genöke farz. Бірақ бардығын Алла Тағала фарыз қылған жоқ. Кімге фарыз? Мұсылманға. Кафір берсе анық өтпейді. Кімге фарыз? Хур. Азатқа. Құлдық о не ал? Ал өзі құл болса қайта зекет береді. Кімге фарыз? Кімдің байлығы жетсе ошоға фарыз. Қайсыдан фарыз? Адалдан. Арамдан бола тұрған болса, аға зекет фарыз емес. Арамдан ақша, урулук башка жол менен келип калды акча. Миллион. Ошонун зекетин берип коюн. Андай болбойт. Анын бардыгын жок кылың тез берип, бирок бир соопту үмүт кылбаң. Арам акча сизде келип калса, Кудай сактасын сизге мага. Анын жолу бизде Ханафи мазхабта мындай. Берип жок кылыңыздагы садаканын сообун үмүт кылбаңыз. Садаканын сообун үмүт кылсаңыз күнөөкөр болосуз. Арам акчаны. Сиздин кеткенине шүгүр кылың. Кесепет кетти деп шүгүр кылың. Жолосо чогуу жылан менен жата бербең. Бир күн тешип чыгат, жаман ал. Арам акчадан зекет болбойт. Зекет адалдан кылың. Не кылды Алла Таала? Бизди кыйнаган жок. 40'tan birin dedi. Bir yılda bir жолу dedi. 40'tan biri. 40. 2,5 eкен да пайызы мына айтканда. Алла Таалам ара бизден жеңил кылды. Машаллах. 40 миллионуңуз бар. 1 миллион деп. 39 миллион. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi gelip ayıttı. Ya Resulallah, bana bir amalın aytınız dedi. Beni beyişke girgisin dedi. Yudkhilni al cennet, beni beyişke girgisin dedi. Peygamber ne dedi? Ta'budallah la tuşriku bihi şey'e. Ve tuqimis salat ve tu'tiz zekat ve tasilur rahim. Allah'a ibadat kıl, şerik keltirbe, namaz turguz, zeket ber, tuğançılık menен бекем карма. Мына ушул амалдарды кылсаң, сени бейишке киргизет. Равахул Бухари. Абу Хурайра разыяна риваят бар. Bir çöldük bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytkan. Dullani ala amal ida amiltuhu dakhaltul cennet. Siz bana bir joldama berin ki bir amalga. Dalalat kılınız ki ben oşonu kılsam bir işe girip keteyim. Peygamberimiz aytıyor. Ta'budullah. Allah'a ibadat kıl. La tuşrik bihi şey'a. Ağa eş dersen tengdebe. Şerik kılva. Ve tuqimus salat el-maktuba. Farz namazlarda turguz. Ve tu'tiz zekat el-mafruda. Farz oroz zeketini ver. Ve tasum Ramazan. Ramazan ayının orozasını karmadı. Kale vallazi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Al ne dedi? Ant dedi. Ant hiç otadı. Menin canım anın kolunda zatqa ant. Budan aşıkça bir kılvayım dediler. Falemma valla. O narkılı. Nar qarab ketken o getilkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Man sarrahu an yandura ila racilin min ahlil cennet falyandur ila hada. Ravah Bukhari ve Muslim. Kim beyiş eline bir kişini görgöndü kalasa-çı, anda şu kişini görüp alsın dedi. Hazır kaytkan kişini hiç. Bu ne dediler? Peygamberimizden joldama sıradı. Beyişke gire turgan. Makul bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadat kıl Allah'a, şirk keltirbe, namaz turguz, zeket be, Ramazan'ın orozasını karmap koy dedi. Bunu ayet etat, boldu mağa жетişti, uşunu men atkaram dedi, aşıkça koşpaymış degen. Peygamberimiz aytdı. Kim beyişlik kişini görgüsü gelse, karab alsın. Kimdi kuvantırsa beyişlik kişini görüp alsın.
Allah. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet. Bir kişi Banu Tamim degen urudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytdı, o Allah'ın elçisi, men mal mülküm köp deydi, bunday deydi. İnni zu malin kasir, zu ahlin ve malin, fa akhbirni keyfe asna'u. Men bay adamman, bala çakalı adamman, baylığım da köp. Qanday kılayın, kabar beriңçi maňa, aytыңçı dedi. Ve keyfe unfiq, kantip sartayın dep Peygamberimiz soruyor orada. Peygamberimiz aytdı, tuhriju zaka min malik fe innahu tuhratun tutahhiruka ve tasilu aqriba'ak ve ta'rif haqqal miskin vel jar ve sa'il. Ravahu Ahmad. Zeketini ver, malından çıkar zekat ver, 40'tan birini veresin de. Antkeni bu seni, bu tazalık deydi. Zeket ne dedi? Peygamberimiz aytdı. Tuhratun. Zeket biri, siz onu bir başka nerse görmeniz. Bu tazalık. Sizni tazalay turgan tazalık. Sizni tuğançılığınız menen. Maminiňizni bekendey turgan. Tuğandarыңızdan kim zeketke muhtaç bolsa, birinci oşoga berin. Başka jakta izdep oturbaň. Atаңызга берсеңиz болбойт, апаңызга берсеңиz чоң ата, чоң эне, ата эне болбойт. Чоң ата деп атканым, атаңыздын bir туганы эмес, атаңыздын атасы. Кээ бир жерлерде атасынын bir тугасын чоң ата деп коёт. Аны айтпай эле турам. Дедушканы айтып атам. Андан кийин аялына берсе болбойт, аялы күйөөсүнө берсе болбойт. Балдарына берсе болбойт, неберелерине берсе болбойт, зекет өтпөйт. А bir тугандарга берсе болот. Өзүңдүн bir туганыңдарыңа, же болбосо атаңдын bir тугандарына, апаңдын bir тугандарына, аялыңдын bir тугандарына, буларга зекет өтөт. Кээ бирлери өткөндө мага бирөө суроо берипти. Ошо апама зекет берсем болобу? Астагфирулла. Ал билбегендиктен айтып атат. Bir жана bir ачууланып кеттим, анан кайра өзүмдүн кичине карап туруп, бул эми билбегенден сурап атат да, эмне ачууланасың деп өзүмдү бастым да кайра. Ата-энеге зекет бербейт да адам. Зекет ал бир кирди ал. Ата-энеге зекет бербейт. Ата-энеге эң мыкты, даже алга садака дебе, аларга хадия деп айтам мен. Хадия эң жогору турат. Анан садака турат. Анан зекет турат. Аларга машалла жогорку неме бербейт. Жөн акчаңы бер аны. Тегеретип бирөө аркылуу берсем, ушундай суроо болуп калды да. Зекет берсем андай кылбайбы? Мейли. Мынакей. Мискиндин акысын бил. Кошунан акысын бер, тилемчинин акысын бил деди мынакей. Кантип мал мүлкүң менен алардын да акысы бар, аларга да берип бер деген сөз. Абу Хурайра жана Абу Саид разıyallahu анхума экөөнү тең риваят кылынат. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге хутба айтты. Мындай деди: "Валлади нафси биядихи" саласа марра. Пайгамбарыбыз ант ичип атат. Бир эмес 3 жолу. Менин жаным анын колунда болгон зат Алла Таалага ант дейт. 3 жолу айтканда сахабалар болсо баштарын ылдый кылып ыйлай башташты. Пайгамбарыбыз эмне үчүн, эмне кандай сөз айтар экен? Өтө оор, катуу сөз айтат го депчи. Пайгамбарыбыз ант ичкенден кийин башын көтөрүп туруп мындай деди. Офибади баштарын карасаңар, жүзүндө кубаныч Пайгамбарыбыздын. Ма мин абдин юсалли салаватл хамс ва ясум рамадан ва юхриж закат ва яжтанибул кабаир саба илля футихат лаху абвабул джанна ва кила лаху удхул биссалам. Раваху Насаи, Ibn Majah, Ibn Хузайма. Кайсы пенде 5 мал намазын окуса, Рамазан айда орозосун тутса, зекетин чыгарып турса, 7 чоң күнөөдөн сактанса, ага бейиштин бардык эшиктери ачылат. Жанагы айтылат, амандык менен кирип кетиңиз бейишке. Саламатчылык менен кирип кетиңиз. Удхул биссалам. Саламатчылык менен, аманчылык менен кирип кетиңиз бейишке дейт. Машалла 5 вакыт намаз бар. Орозо бар, зекет бар. Чоң күнөөлөрдөн сактанса, вакыт калды.
İnşallah Құда қаласа барыбыз ниет қылайлық, Құда қаласа Алла Тағаланың фарыздарын атқарабыз. Бүгінгі сабаққа тиешелі өзгөчө кимге зекет фарыз болсо, иншалла чын жүрөктөн беребиз. Ареке ниет барбы иншалла? Өзүбүздүн пайдабыз үчүн экен, коомчулукка пайда экен. Имандуу адам бай болсо жакшы да. Имандуу адам бай болгону, уктабаганы жакшы дейт да. Бузук адам бар го, фасык фажыр бар го, ал уктап атканы жакшы экен да. Ал ойгонсо бузукулук кылат экен да. Ошон үчүн уктаганы жакшы дейт аны. Имандуу адам ал уктабай, машалла. Ал жакшылык кыла берет экен төркөчү. Ал бай болгону жакшы да. Азан болуп калдыбы? Мына бир суроо түшүп калды. Атасым келип калды менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, мен май айында жерди тапшырам. Кудай буйурса Кыргызстанда. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على لا حول ولا قوة. حي على الله
اللهم صل على سيدنا محمد. Ustaz, men may ayında JRT topshiraman. Xudoy buyursa Qirg'izistonning eng maqbul universitetlarining birini o'tam degan niyatim bor. Hozir tayyorlanib jatam. Sizdan so'ranlarim, menga jana barcha yoshlarga jamoat bilan duo qilib qo'yingiz shu. Janada sinoqda, ekzamenda degeli ilmga ilm qo'shib berekeli o'qila turgan duo yuratingiz shu. Hurmatim bilan Alloh rozi bo'lsin. Yoshlarimizga atay so'ranib yozibdi. Amin. Alloh taolam foydali ilm bersin. Faydasız bilimden saktasın. İman, Allah'ın özünü tanıy turgan, hukuklardı bile turgan, hukuklardı saktay turgan, atkara turgan, dünya ahirette kura turgan ilimlerdi verip, sınavların jengil kılsın. Assalamu alaikum, qandaysiz ustazım? Yaxşı, Molda Abdusattar damla, Molda Axun damlalar jönünde aytıp beriңizçi, Allah'ım razı olsun. Mufti Abdusattar damla, Kırgızstanda hazır bar damınalardan bardığında ustaz olup, tüzden tüz çoğulusu çerez degen. Aldık. O kişi Tajikistan'da Dushanbe degen şaharından 40 kilometr Kırgızabad degen atay Kırgızlar yaşagan ayıl var. Yavan rayonunda. Ошол жерде машалла илимин Алла таалам жайылтып турган. Кыргызстандан, Өзбекстан көп барып машалла, өзгөчө Кыргызстанды айтсак, барып ошо дамладан илим алып турушкан союз мезгилинде. Эң биринчи шакирттери болуп мынакей Молда Шакир дамла, Молда Сабыр дамла, Молда Шамши дамла, Молда Хун дамла, Молда Надыр дамла, Молда Газы дамла. Кыскасы айтканда, мынау мен деген дамыналар ошо кишиден илимин алып сугарылгандар да. Акыркылары болуп мынакей кичинеден бир аз биз таалим тарбия алып калдык. Ошо киши мына бизде муфти болуп турган, муфтилик кызматын аркалап, алхамдулилlah, ага чейин дагы канча өмүрүн Алла таалам илимде берип өткөзгөн да. Такыбалыгы, амалы, кичпейилдиги Кыргызстанда угуп алыңыз, билип алыңыз. Даваттын өркүндөгөнүнө, жайылганына эң чоң салым кошкондордун бири муфти Абдусаттар дамла рахматулла алейх. 98-жылы мен окуганда, ошо Пакистанда окуп атканда ошол жерге иштимага барган. Мен котормочусу элем. Личный котормочусу элем. Шейхтерге, алымдар менен сүйлөшүп, eski murunqu Bukhara Samarqand'ın mektebindeki kitapları boyunca Fiqh Hanafi mazhabtın tüyündeki çisti taza Hanafi. Bid'at emes, burmalangan emes, taza Hanafiliktir. Oşulardan bardan bizden akidabız, Maturidi akidabız. Bu davat mehneti, kantip maşallah, bağlıklar jaya turgan. Otoşu kişi barıp, alhamdulillah, öz gözü menen görüp, öz oşol jaka davatga çıkıp görüp bilgen kişi. Men janында жүргөн күбө катары, шакирт катары, бала катарында. О киши менен мен 94-жылы 10 августта таанышкам. Ага Садырдин Дамла, Худа рахматы бар эле. Садырдин Дамла деген шаардын казысы болуп турган, Чубак Дамла рахматулла алейх. Ушу экөөнүн аралыгы 12 сааттан көз жумушту да. Sadırın damla öttü. 12 saatten geç Çuak damla. Sadırın damla maşallah. Çuak damlan da ustaz ele, menin de ustazım ele. Şu kişi bizim dost ele bir jağımızdan. Burada oşol 93-94 yıllarga okuyalarda aytıptım da.
Анан 94-жылы кеттик деп ушул жерден биз барабыз. Кетип атканда биз менен Ошко учуп барып, Оштон анан кийин жаңы булар көчүп келишкен Кадамжайга Ак Калпак деген жерге. Бүргөндү айылы бар, Ак Калпак деген ошол жерде айылында. Ошол жерге барып, анан кийин бул жактан кыргызстандыктар жер беришкен, көчүп келишкен, Тажикстандан көчүп келип атышты кыргыздар бияктан келип ойыртып. Азыр машалла абат болуп кеткен айыр анча эле. Ошо кишинин үйүнө барып, анан учурашып, ошол жерде көрүп, насаатын угуп, патасын алып, дубасын алып, конок болуп, эртеси күнү анан кийин Тажикстанда Канибаданга отуруп, Душанбеге кетип, ошол илимдин меркези болуп турган ошол Кыргызабад деген айылга, Душанбеден 40 километр айылга 12 августта баргам мен 94-жылы. Ошол жердеги элдин маанайы, жаштардын, кичинекей балдар, кыздардын, аксакалдардын илимдин таасири ушундай көрүнүп турат башкача. Бу киши эми машалла, Алла таалам күнөөлөрүн кечирсин, даражаларын бийик кылсын. Алла таалам машалла ушунча жакшылыктардын баардыгын сая кылып, көлөкө кылып, даражасын Алла ахиретинен берсин. Фирдаус бейиштен орун берсин, рахматын алсын Алла таала. Мени дагы ушу Пакистанга жолдомо берген ушу киши болот. Бул кишиден мен Мухтасар Викая деген башынан кичине окуп калдым. 3-чү микрорайондо эмеде турат эле, этажда муфти болуп келгенде. Ошол жерден кийин барып сабак алып, кичине эме кылып, тарбиясында. Анан бул киши ошол кетип атканда, ошол дуа берип, бир өзгөчө айта турган сөздөрү мен айтсам, илим алыш үчүн сапар кылыш керек деп. Менде мүмкүнчүлүк бар эле Египетке барганга, Саудияга барганга, Мароккого барганга, ошол жака барганга менде мүмкүнчүлүк бар эле. Ошол жака көздөп араб мамлекеттерине барып окуп келсем дедим. Бирок муфтиястар дамла бияка калып, как раз бир аалымдардын жамааты келип калды Пакистандан. Сүйлөшкөндөн кийин айтты анан жок деди. Сен мыналарга жака барып окуп кел. Араб мамлекеттеринен дейт, мындай азыр карасак, мына вахабилердин жыттары келип атат. Өзүнүн сөзү да. Как она есть. Анан көрөк мына биздин бурдагы Бухара, Самаркандтын жолун карманган, сүннөткө бекем болгон. Мына ошол сен бар Пакистанга барып, ошо Ханафи мазхабты окуп кел. Өзү жолдомо берип өзүнө. Бата берип, бирок анан бата берерден мурда айткан. Илимди алганда бирөө менен талашыш үчүн, бирөөнү маскарлап, осол кылып, мат кылып мындай сөз менен айткандачы, ошондой үчүн Аллах хадистерде келет. Ким ошон үчүн илим алса, эртеге кыямат күнү оттон Алла таала жүгөн кылып берет дейт. Ошон үчүн илимди калыс Алла үчүн алыш керек, калыс Алла үчүн таркаш. Ак батасын берип, көзүнө жаш алып бата берген. Ошо кишилердин дуалары менен бүгүн алхамдулилла жаманбы, жакшыбы колубуздан келишинче диндин мээнетинде жүрөбүз да. Айта берсек көп эле, убактыбыз деле кыска экен. Кийинки суроолорго туугандар үлгүрбөй калдык. Эртеге шамдан кийин Кашкарийде сабак болот. Кашкарийди билесиздерби? Мына Көкжардан узакпы, каерде? Элдер о сабакка 50 километрден бери машинасы менен келет. Мына жерге силер деп түшө койсоңор болот. Кудай кааласа иншалла. Сабак Кудай кааласа эртеге шамдан кийин тияктан улантабыз. Ошол жерде мына суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Амин. Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Баарыбызды райымын алып түз жолдон адаштырбасын, ыймандан ажыратпасын, кажеттерибизди өзү орундатып, эч кимге кор зар кылбасын. Алла таалам исламды, ыйманды бүткүл ааламга үстөмдүк кылсын. Аллах